Каракөл шаарындагы Токтогул атындагы номер 1 мектеп гимназиясынын математика мугалими мен Кырбашева Бибайша Асековна. 9 класстын алгебрасында бүгүн көтө турган темабыз бир өзгөрмөлүү теңдемелер. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты бир өзгөрмөлүү теңдемеге аныктама беребиз. Ошондой эле энинчи даражадагы теңдеменин стандарттуу түрдө жазылышын үйрөнөбүз жана энинчи даражадагы теңдемени чыгаруунун жолдорун үйрөнөбүз. Саламатсыңарбы балдар? Кандай эс алдыңар каникулда? Жакшы балдар. Анда эмесе бүгүнкү темабызда алгебрадан жаңы главадан баштайбыз. Теңдемелер жана теңдемелер системасы деген глава. Бүгүн көтө турган темабыз бир өзгөрмөлүү теңдемелер. Балдар, ушул боюнча кичине силерге түшүнүп берип өтөйүн. Бир өзгөрмөлүү теңдемелер деп кандай теңдемени айтабыз? Оң жана сол жактары көп мүчөлөр болсо, анда ал теңдемелер бүтүн теңдеме деп аталат. Мисалы үчүн могу жерде карап отурган 3х квадрат плюс 1 көбөйтүү x минус 1 барабар 6x минус 7 деген бул бүтүн теңдеме болуп эсептелет. Мунун оң жагы да сол жагы дагы көп мүчө болуп эсептелет. Ошондой эле 8x'тин 4 даражасы минус 5x квадрат плюс 8 барабар 7x минус 3x квадрат деген теңдеме дагы бүтүн теңдеменин мисалы боло алат. Эми ушул теңдемелердин оң жагындагыларды сол жакка алып өтүп, нөлгө барабарлап, окшош мүчөлөрүн топтосок, стандарттуу түрдөгү энинчи даражадагы теңдемеге айланат. Мына ушул теңдеменин жалпы түрүн төмөндөгүдөйчө жаза алабыз. А нолевой x'тин n даражасы плюс а биринчи x'тин n минус 1 даражасы плюс а экинчи көбөйтүү x'тин n минус 2 даражасы плюс жана башка плюс a'нын n минус 1 көбөйтүлгөн x плюс a'нын a энинчи барабар 0 деген түргө келет. Мына бул энинчи даражалуу теңдеменин жалпы түрү, стандарттуу түрү ушундайча айтылат. Эгерде бул жерде а нолевой, а биринчи, а экинчи жана башка а энчи дегендер булар белгилүү бир сандар. Сан болуп эсептелет. Ал эми x болсо бул өзгөрүлмө сан. Эми бул жерден биринчи даражадагы теңдемени момундайча кылып жаза алабыз. А нолевой x биринчи кошулган а биринчи барабар 0. Мына бул биринчи даражадагы теңдеме. Себеби өзгөрүлмө x биринчи даражада болуп атат да. А нолевой x. Мына бул биринчи даражадагы теңдемени кантип чыгарабыз? Бул жерде а биринчи деген бош мүчөнү барабардын оң жагына алып өтөбүз. А нолевой x плюс барабар минус а биринчи. X барабар минус а биринчини а нолевойго бөлүп коебуз. Мына ушундай деген бир тамырга ээ болот. Экинчи даражадагы теңдеме а нолевой x квадрат плюс а биринчи x плюс а экинчи барабар 0 деген түрүндөгү теңдеме. Бул экинчи даражадагы теңдеме. Экинчи даражадагы теңдеме болуп эсептелет. А бул экинчи даражадагы теңдемени биз квадраттык теңдеме деп чыгарганбыз. Бул квадраттык теңдемени чыгарыш үчүн биз дискриминантты тапканбыз. Дискриминанттын формуласы барабар. Өзү биздин формула боюнча b квадрат минус 4ac эмес беле? 4ac. А бул жерде биринчи мүчөбүз а нолевой, экинчи мүчөбүз а биринчи, бош мүчө а экинчи болгондо ордуна койгондо а биринчинин квадраты минус 4 а нолевой көбөйтүлгөн а экинчи деген формулага келип калабыз. Эгерде дискриминант чоң 0 болсо, теңдеме эки тамырга ээ болот. Дискриминант барабар 0 болсо, бир тамырга ээ болот, барабар бир тамырга ээ болот. Ал эми дискриминант кичине 0 болсо, тамырга ээ болбойт. Тамырга ээ болбойт. Анда эгерде дискриминант чоң 0 болсо, эки тамырга ээ болсо, тамырдын формуласы x биринчи экинчи барабар минус а биринчи плюс минус тамыр алдында дискриминант бөлүнгөн 2а нолевой деген формула менен чыгарабыз. Ал эми үчүнчү даражадагы теңдеме а нолевой x куб плюс а биринчи x квадрат плюс а экинчи x
плюс а үчүнчү барабар 0. Силер байкап атасыңар балдар. Стандарттуу түрдө жазылганда өзгөрүлмөнүн даража көрсөткүчү улам кемип атат. Карагыла, x куб, x квадрат, x анан бошмучу. Ал эми коэффициенттери а нолевой, а биринчи, а экинчи, а үчүнчү болуп жазылат. Бул үчүнчү даражадагы теңдеме. Демек балдар, экинчи даражадагы теңдеме 2ден көп эмес тамырга ээ болот. Бул эмне деген сөз? Бул же 2 тамырга ээ болот, же 1 тамырга ээ болот, же тамырга ээ болбойт. Ал эми үчүнчү даражада теңдеме 3дөн көп эмес тамырга ээ болот. Демек, үчүнчү даражадагы теңдеменин жалпы формуласын бул мектептин программасында карай албайбыз. Үчүнчү даражадагы теңдеме берилип калса, биз аны көбөйтүүчүлөргө ажыратуу жолу менен чыгарабыз. Мына буга бир мисал карайлы. Мисалы мындай деген мисал берсин. X'тин кубу минус 8x'тин квадраты плюс 1 барабар x'тин квадраты плюс x минус 8 деген теңдеме берилсин. Бул бүтүн теңдеме. Анткени мунун оң жагы да сол жагы да көпмүчө болуп атат. Оң жагдагылардын баарысын сол жакка карама каршылыгы менен алып өтөбүз. X'тин кубу минус 8x'тин квадраты плюс 1. Анан буларды сол жакка алып өтөбүз. Минус x'тин квадраты минус x плюс 8 барабар 0. Жалпы эме кылабыз. Топтойбуз окшошторун. Окшош топтогондо x куб өзү эле турат, өзүн жазабыз. Минус 8x квадрат менен минус x квадрат экөө окшош болгондуктан кошо турган болсок минус 9x'тин квадраты болот. Анан минус x болот. Анан 1 кошулган 8 плюс 9 болот барабар 0. Могул жерден бул үчүнчү даражадагы теңдеме болду. Карасаңар, x'тин кубу минус 9x квадрат минус x плюс 9 барабар 0 деген үчүнчү даражада теңдеме стандарттуу түрдө жазылды. Эми ушуну чыгарыш керек. Бул чыгаардын атайын формуласы жок. Муну көбөйтүүчүлөргө ажыратуу жолу менен чыгарабыз. Мына могу экөөнүн жалпы көбөйтүүчүн чыгарабыз. X квадратты чыгарсак, бул жерде x минус 9 калат. Минус x плюс 9тан минус дегенди кашан сыртына чыгарсак, кашанын ичинде x минус 9 калат барабар 0. Бул эки кошулуучунун ичинде x минус 9 жалпы көбөйтүүчү болгондуктан муну дагы кашан сыртына чыгарабыз. X минус 9 кашан сыртына чыкса, кашанын ичинде x минус x квадрат минус 1 барабар 0. Могул жерден x минус 9 x квадрат минус 1 бул x санын квадраттарынын айырмасы боюнча 2 кашык ажырат. X квадрат минус 1дин квадраты x минус 1, x плюс 1 деген кашык ажырайт барабар 0. Көбөйтүндү 0га барабар болду. Көбөйтүндү 0га барабар болсо, анда ар бир көбөйтүүчү 0га барабар болуш керек. X минус 9 барабар 0, x минус 1 барабар 0, x плюс 1 барабар 0. Бул жерден x барабар 9га, x барабар 1ге, x барабар минус 1ге деген тамырга ээ болот. Демек, бул теңдемебиздин тамыры жазабыз минус 1, 1, анан 9 деген 3 тамырга ээ болду балдар. Ошондой эле кээ бир теңдемелер жаңы өзгөрүлмөнү киргизүү аркылуу биз квадраттык теңдемеге алып келебиз. Мисалы, бизге момундай деген теңдеме берилсин. AX-тин 4-чү даражасы плюс BX-тин квадраты плюс S барабар 0 деген теңдеме, бул B квадраттык теңдеме аталат. B квадраттык теңдеме. B квадраттык теңдемени квадраттык теңдемеге алып келип алып, анан кийин квадрат теңдеме аркылуу чыгарабыз. Могу B квадраттык теңдемеге төмөндөгүдөй мисал карайлы. Мисалы, 9x-тин 4-чү даражасы минус 10x-тин квадраты плюс 1 барабар 0. Бул B квадрат теңдеме. Бул жерде x квадратты балдар B квадрат теңдемеге төмөндөгүдөй мисалдарды келтирип атабыз. 9x-тин 4 даражасы минус 10x квадрат плюс 1 барабар 0. Бул B квадраттык теңдеме. B квадраттык теңдемени жаңы өзгөрүлмөнү киргизүү жолу менен чыгарабыз. Аны үчүн x квадратты y менен белгилеп алабыз. Анда x-тин 4 даражасы барабар y квадрат болот. Мына ушул белгилеген өзгөрүлмөбүздү теңдемеге коебуз. Анда 9y квадрат минус 10y плюс 1 барабар 0 деген квадрат теңдемеге келип калат. Бул квадрат теңдемени чыгарабыз. Квадрат теңдеменин экинчи коэффициенти жупсан болгон үчүн дискриминант 1 барабар k квадрат минус асы деген формуланы колдонобуз. Ошондо k дегенибиз бул экинчи коэффициенттин жарымы болот. 10-дун жарымы 5, 5-тин квадраты минус a ордуна 9ду коебуз, s ордуна 1ди коебуз. Ошондо 25-тен 9ду кемитсек 16 болот. Дискриминант 16га барабар, демек 2 тамырга ээ болот. Y биринчи экинчи барабар минус k
плюс минус тамыралында дискриминант 1 бөлінген а деген формулаға қойдық. 5 плюс минус 16-дан тамырдан 4 шығады, бөлінген 9. Y бірінші деп тұрып плюсын ала тұрған болсақ, 5-ке 4 тоғырсақ 9, 9-ды 9-ға өсек 1. Y екінші бары бар, 5-тен 4 алсақ 1 қалады, 9-дан 1-ге бары бар. Y-дің ушул маанилерин алып келип, кайра x квадрат бары бар, y-дің орнуна коебуз. X квадрат бары бар 1-ди койсок, бул 2 тамырга ээ болот. X биринчи бары бар 1, x экинчи бары бар минус 1. Экинчиси y экинчи бары бар 9-дан 1-ди ордуна койгондо, x квадрат бары бар 9-дан 1, x үчүнчү бары бар 3-төн 1, x төртүнчү бары бар минус 3-төн 1 деген тамырга ээ болду. Демек, жообун жазабыз. Жообу минус 1, 1, минус 3-төн 1, 3-төн 1 деген 4 тамырга ээ болду. B квадраттык теңдеме 4-чү даражада теңдеме болгон үчүн бул 4 тамырга ээ болду, балдар. Эми силер үйгө тапшырмага 2 глава параграф 1 номер 1-дин асынан эсине деле чыгарып мага көрсөтөсүңөр, балдар. Саламатта калгыла.